Жашоодо өтө ишенчек болуу кээде эң чоң ката экен. Бул окуя балким бирөөгө сабак болор, же жүрөгү жумшак адамдарды ойлонтурар. Мадина дайым адамдарга ишенчү. Анын дүйнөсүндө жамандык жок болчу. Дос болсо чын жүрөктөн дос болот деп ойлочу. Бирок бизнес бул башка дүйнө эле. Ал күн сайын жүздөй кызга жумуш берип, бир күндө айлыгын кечиктирбей төлөөгө аракет кылчу. Анын мойнунда жоопкерчилик, жүрөгүндө үмүт бар эле. Бирок жанында колдой турган адам жок болчу. Күйөөсү да анын чарчаганын көрбөй, акчаны оңой келгендей коротуп, анын ыйын аялдын чырылдаганы гана катары кабыл алчу. Ал эми курбосу эң ишенген адамы. Башында кичине нерселерден башталды. Ичинен бир нерсе сезсе да, досум да деп өзүн алдап, кайра ишене берди. Бир күнү акча керек болуп калды. Кыздардын айлыгын убагында берип, үзгүлтүксүз жумуш берип туруу үчүн акча кажет эле. Курбосу аркылуу $40,000 алды, процент менен. Бирок ал акча бакыт алып келген жок. Ал акча сыноо болуп келди. Тиккен кийимдер брак болуп чыкты. Сезонго даярданган плаштар жараксыз болду. Талаш, тартыш, айып баары Мадинанын мойнуна илинди. $40,000 $70,000 айланды. Ошентсе да ал үмүтүн үзгөн жок. Иштейм, төлөйм, макул деди. Бирок бизнеси ылдый кулап бара жаткан экен. Кардар эмне кааларын сезбей калды. Жаңылыш чечимдер көбөйдү. 2 чоң контейнер жараксыз товар болуп туруп калды. Ошондо эң чоң сокку келди. Курбусу контейнериңди 2 күнгө жаздырып турчу. Менин балык менен жумуштарым бар эле, бүтүрүп алайын деди. Мадина дагы эле ишенди. Бирок 2 күндөн кийин чындык ачылды. Мен аны сенин карызыңа алып койдум деди. $90,000 контейнер жок болду. Мадина ыйлады, жалгыз ыйлады. Анын ыйын уккан эч ким болгон жок. Ал курбусуна жалынды. Жок дегенде $5,000 бер. Болбосо $5,000 бер деди. Бирок жооп муздак болду. Сен куйрук жеп жүргөндө эл суу ичкен. Эч нерсе болбойт. Сен да көр, деди. Ошол сөз Мадинанын жүрөгүн талкалады. Ал жалгыз калды. Карыз менен, оору менен, өкүнүч менен. Сабак. Бизнесте достук жок. Акча бар жерде чыныгы мамиле сыналат. Өтө ишенчек болуу, өзүңө каршы иштөө. Кээде жок деп айтуу, өзүңдү сактап калуу. Чыныгы дос акча келгенде эмес, кыйынчылык келгенде билинет.